Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı Universal Bazar YouTube kanalının katılımcıları. Biz bugünkü çıkarılışta Ноқаттың Мир-Мактыб айылдық аймағындағы Арал айылынан сатуға шығып тұрған үйден сіздерге бір маалыматын берелі. Егерде үй жақса, иншалла алдыдағы телефон нөмірлері байланышқа шығып, саудалашып, иншалла үйдің иесі менен келіссеңіздер болады. Мен сіздерге ориентирді айтып кетейін. Бізден ушул Ноқаттағы өзіңіздер көріп тұрған роуды милсақанаға жетпей, алдыңыздардағы Арал деген аркадан оңға бұрыласыздар bir 500 метр, 1 километрге жетпей, номер ушул 22-ші алдыңыздардағы ушул күрөң дарбазадағы үйгө келіп саудалашып, бағалашып көрсеңіздер болады. Үйдің иесі Бақуай ака менен мен үй тууралуу сіздерге bir кысача маалыматын жеткизели. Егерде жақса, иншалла, саудалашыңыздар. Мына достор, сатыла тұрған үйге дағы кіріп келдік. Үйдің иесі Бақуай акадан мен бір маалыматын сұрайын. Анан бұл жерде мен сіздерге дағы бір кысача айта кетейин. Мына көчөсүнө келдиңиздер. Көчө жолдун боюнда. Анан бул жердин атын Акшубак айылы деп аталат экен. Акшубак. Участка Акшубак. Келип, үйдө мына ушу таанып калдыңыздар. 22-ші номердеги күрөң дарбаза. Үйлөрдүн бардыгы бүткөн. Жашоо шартка 100% ылайык. Ал эми үйдөн биздин ушул айрыкча Ноқат жергиликтүү элдерге сөз түрдө атканасы менен салынган үй экен да. Атканага дагы bir 5-10 өгүз бука бата турган чоң аткан экен. Эми үйдүн ээси Бакуай акадан мен bir бисмиллахиррахманиррахим үйгө кирип келдим, маалыматын сурайын. Келечекте сиздер ала турган үйгө дагы иншалла кирип келдик. Бакуай ака, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Иншалла. Биз келип калдык экен. Биринчи эле а дегенде үйдүн жер аянтын сурайын, Канча соток? 6,5-дан ашык, 6,6. 6,5-дан ашык. 6 соток экен, 7 сотокко жакын экен да ушунда. Ооба. Кызыл китеби бар? Бардыгы закон. Үй жашоого 100% Жашай берет. даяр, Ооба. Даяр. Мен сиздерге мынакей үйдү бер алдыңкы көрүнүштөрүнөн бир көрсөтөйүн дагы. Мына киргениңиздерде бул дубал соседтин дубалы экен дагы. Мындай аткананы көрдүңүздөр, Аткананы көрдүңүздөр. Андан кийин биз негизи үйдө 2 этаж салып туруп, жанына временка салабыз го. Дал ошондой временка бул Бакуай аканын үйүндө дагы бар экен. Бул жагы ушу 3 бөлмө экен да. Негизги чоң үйдө мен сиздерге көрсөтөйүн ака. Г-образный формада салынган. Ортодо ушул дарбазакана, машинаны койсоңуздар болот кеңири. Дарбазаканасы дагы өтө кеңири экен. Мына достор. Иншалла үй даяр. Жер аянты 6,5 сотоктон ашык. Эшиктин алдындагы стяжка болгон. Стяжка болгон. Бакуай ака, аткана дагы даяр экен, Даяр, малды алып кирип. Уже чөпканасы дагы Чөп бар, 60 престен ашык. 60 пресс дагы подарка калат. Подарка калат. Калат, Сууларда ташайм. Отунда суулар калат. Тооктор калат, тоокана дагы бар экен, мынакей. Тоокана да калат. Тоокана да бар экен, иншалла. Кудугу да бар, суу чыгарып койгон. Бакуай ака, эми бул жерде сөз башында эле айтып кетейин. Эң эле кызык жери үйдү эмнеге сатып атат деген адам мен деле сурайм да келипчи. Үйдү эмнеге сатып атасыз? Ошо тууралуу бир. Мен өзүм пенсияга чыктым, 1-2 жыл болду. Бала чаканы үйлөп жайлардык, кыздарды бердик. Эми мен өзүм ноокаттык болбойм. Кулатып апшыратадан болот. Сиз мына төрөй кулаптан болосуз. Ооба. Эми ошол жака пенсияга чыккандан кийин кетет окшойм мен балдар. Туулган жериме кайра кетем дең. Насип кылса. Үйлөрдүн ичин бир сыйра азыр көрсөтөбүз. Анан Кызыл Китеп бул жерге бала бакча, мектеп жакынбы? Мектеп кыргыз мектептеринен Аралга түшсө болот. Аралга түшсө болот, Анан мына центрге чыкса болот. Мен балдарым центрде эле окуду, жакын. Анакей, биринчи ушу киргениңиздердеги дарбазадан, вороттордон киргендеги сол жак бетте бир чоң зал менен, анан дагы бир кичинекей бөлмө бар экен. Мен сиздерге биринчи ушул залды көрсөтөйүн, а дегенде эле. О, машалла. Бул залдын узундугу 7 метр бар экен, узундугу 7ге
Qancha 3,5 mi deyim? 3,5-4 жақын. 3,5-4 жақын ана залдың чоң қараңыз, чоңдығы. Потолок ошо өзүнүн эле фанера, обычный фанера менен эле жабдылган. Обой басылган. Кыскасы биз жогоруда айтып өткөндөй эле 100% жашоого ушу ылайык келип жашай бересиздер. Анан полу USB экен, а? Ооба. USB. Мына достор, үйдө мына залдан чыккандан кийинки көрүнүштөрүн да сиздерге көрсөтүп кетейин. Дарбазаканасы дагы бийик, чоң машина дагы батат экен. Дарбазаканага машина койсоңуздар, ал эми сөр тапчан бар экен, асты подвал экен. Мына эшигин көрдүңүздөрбү? Андан кийин ушул залдын жанындагы ачып көрсөтөйүнбү? Кичине бөлмөнү? Жок, эми спальныйда бул. Бул жака эмеректер бар экен дейсиң да? Ооба. Көрсөтүштүн эми келсе көрөт, а? Келсе көрө берет. Биз мына залды көрүп чыктык, сиздер менен бирге келип да. Андан кийин мына воротадан киргенден кийинки оң кол тараптагы ушу үйдүн дагы өзүнчө бир 2 бөлмөлүү экен. Сөрү тапчаны менен 2 сөрү бар киргенде. Ошо менен почти ошо менен 4 бөлмө болуп калат экен да. Мынакей. Киргенде эки жагында сөрү тапчан. Буну кааласаңыздар могу жерден тосуп туруп бир бөлмө кылсаңыздар, жок, бул жагы сөрү тапчан болуп кала берсин дагы. Мына тарабын бир бөлмө кылып бөлүп алсаңыздар да болот экен. Кааласаңыздар мындай өзүңүздөрчө бир летний кухня кылып мындай бөлүп алсаңыздар да болот экен. 2 сөрү тапчан эгер керек эмес болсо, сөрү тапчандар көрдүңүздөрбү? Анан Бакой ака. Мына бөлмөнү көрөлү, а? Кызыл китеп бар экен. Ана көрдүңүздөрбү? Ага. Үй эмеректери кандай болот анча-мынча? Керегине алабыз, калганы калат. Калганы калат, а? Калганы калат. Баары эле мына өзүнүн эле обычный печкада экен, а? Кадимгидей. Ушундай печка. Эки үйдө тең ушундай печкалар бар экен. Анан эми мына бөлмөдө небере уктуп. бир көрсөтүп койсок болобу экен, а? Мына эшиктери дагы жаңы экен. Ооба. Уктуп аткан адамды көрсөтпөй эле дагы. Мынакей, обой басылган. Үй ичин көрсөңүздөр болот. Сөрү тапчанды көрдүңүздөр иншалла. Сатыла турган үй. Мен сиздерге дагы Бакой ака дагы жогоруда жакшы түшүндүрүп кетти. Мен дагы кошумчалап кетейин. Бакой ака өзү Ноокаттын Төрөбай Кулатов айылдык аймагынан болот экен. Бул жерде өзү ушул иши менен али командировкада жүргөнчө бул жерди курук сатып алган экен дагы. Андан кийин өзү ушул жерге перестройка кылып, нөлдөн баштап аткананы, үйдү салып, баарын даярдап коюптур да. Даярдап койгондон кийин эми бул жерде чындыгында эми өзүмүн туулган жериме, айылыма, анан же болбосо шаарга ушу кетүүнү туура көрүп, ушу үйдү сатууга коюптур, урматтуу көрүүчүлөр. Анан үйдөн эч кандай документинен же бир башка бир жолго илешип калган жери, красныйда турган жери жок экен, айыбы жок. Мына комнатам Жандырып турган, а? Бул эми кошумча временка катары, бунда биринчи ушул түшкөнбү? Үйдөн мурун. жок. Бул кийин, а? Кийин мынакей достор. Машалла, баары даяр экен да. Баары даяр экен. Кирип эле уже эмеректерди алып келип, Бакой ака, жашай бере турган экен. Мына караңыздар. Баары даяр, 100% жашоого ылайык. Мына бөлмөнү көрсөтпөй эле коелу. Бунун ичинде ошо үй ээсинин эмеректери бар экен да, анан кыз келиндердин дагы кийимдери бар экен, ошондуктан аны көрсөтпөй эле коелу. Анан кийин мына бул кухня бар экен, кеңири 3 очок, баары самоварлору менен салынган дейт. Кафель дагы басылган. Бакой ака, ушул кухнядагы эмеректер калабы? Калат. Калат, а? Калтырабыз да. Эми балким өздөрү дагы башкадан жасап алган болсо, өздөрү эмеректерди алып келген болсо, мүмкүн ал жагын келишесиздер. Анан достор, үйдүн баасы айтылат. Сөзсүз түрдө айтылган, баасынан дагы кем болот. Соодалашып алышам дегендер үчүн кызыл китебин жана сөрү тапчанын үстүндө кызыл китеби турат. Көрдүңүздөр иншалла. Мынакей. Кухня өтө кең экен, а? Кеңир, а? Кеңири. Буну кааласа, балким эмалики бир мындай бир чарба дер, бир жылкы баккан, кой эчки баккан
киши алган болсо балким атканага улап койсо да болот экен, а? Эместен Алган адамдын ыктыяры. алган адамдын ыктыярында. Ана мына жерде бир 1-2 сотиктей ушул мөмө жемиштер. Картошка эктиңизби? Жок, мен помидор эгип жүрдүм. Помидор эктиңиз. Помидор, болгарский, хозяйство кышкыга жетет. Эми биз сиздерге бир сыйра көрсөтүп чыктык. 6 сотик жерде бардыгы бар экен. Атканасынан бери кухня, временка, мынау туштагы душпу же банябы? Мынау туштагы. Душ, туалет, мен Көрсөтсөк болобу? Мынау душ, туалет бар экен. Биз биринчи келип ушуну көрсөтпөстөн мынау бөлмөлөргө кирип кетипбиз да. Мына экен. Мына жакта экен да? Ооба. Арка тарапта экен да? Аркада. Арка тарабында. Эми Бакбай ака, үйдө бир сыйра айланып көрүп чыктык. Эми суу маселеси чечилген бул жерде? Ооба, кудук чыгартып койгон. Мына жерде кудук бар экен, а? Кудук бар. Канча метрден чыккан? 8 метр ашыгырактан. 8 метр ичсе болобу? Ичсе болот. Мына жерге суу коём. Мал сугарасын. Жарайт да. Жакшы. Эми баасына келели, а? Бир эл сурай турган кылып, ушул үйдө сизден бирөө алып, бир пайдалана турган кылып, бала бакырасы менен бир жакшы жашоо өткөрө турган кылып, үйдү айтың эми канча дейсиз? Бир Баягы биздин соодада айтып туруп анан ками бар дейт го. ооба. Ошондой айтып кое беребиз, анан келген адам менен сүйлөшөбүз. Соодалашабыз, Соодалашабыз. 150 түшү берем кичине. 150 миң доллар, а? 150 миң Келип доллар. баалашып сүйлөшүп алат. Эл катары эле ушу. Эл катары, а? Болуп аткан. Мынагы базарга жакын, биягы мына жерде мал базарга жакын, жакшы. Өтө сендир жер экен да. Мал базар жакын, мына жерде орус базар деп коебуз. Ол жакын, бул жагы Роодуга, анан дальше наркы чоң базарга да, мал базар дагы бар, а? Эми бул жагы соодада калды иштин баары. 150 миң доллар кеми бар. Келип көрүп соодалашып баалашам дегендер үчүн сөз түрдө кеми болот. Бакой аканда соодаңызга береке. Рахмат. Өзү негизи мындай душадан сата турган өзү ниетиңиз сал азыраак экен негизи, а? Бул жерге мээримиңиз түшүп калыптыр да. Эми ошондой болду, эми жашоо шартка байланыштуу. Мээримиңиз түшүп калыптыр. Ооба. Эми соодаңызды берсин. Биз колдон келишинче кызматты кылдык, көрсөтүүгө аракет кылдык. Бул жагы иншалла соодада калды иштин баары.